Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстанда накталай эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн көбөйтүү боюнча кошумча чаралар жөнүндөгү токтомдун долбооруна кол койду. Жаңы эрежеге ылайык кыймылсыз мүлктөрдүн менчик укугун тарифтөөдө накталай төлөм жүргүзүүнүн мамлекеттик алымы 10 эсеге кымбаттайт. Мындан ары накталай акча менен мүлк алып саткандар болсо, аны кайра каттоо үй бүлө мүчөлөрүнө, жакын туугандарга 10 000 сом, башка жарандарга 20 000 сом жана юридикалык жактарга 50 000 сом болот. Тараптар мүлктөрдү алып сатууда эсептешүү алакасын банктардагы эсептери аркылуу накталай эмес төлөм аркылуу жүргүзсө, мурдагыдай эле төлөйт. Тактап айтканда, тууган урук ортосунда мүлк сатуу болсо 1 000 сом, башка жарандар алса 2 000 сом жана үчүнчү топтогуларга 5 000 сом боюнча калат. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Белгилей кетсек, министрлер кабинети тиешелүү токтом долбоорун мартта коомдук талкууга чыгарган. 12 апрелде талкуу бүтүп, 19 апрелге чейин парламенттин кароосуна чыгарылган.